Саламатсыңарбы балдар, бүгүн биз информатика сабагын андан ары улантабыз. Бүгүнкү сабакта баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы биз жашап жаткан дүйнөдөгү информациянын сүрөттөлүшү айлана чөйрөдөгү объекттер менен карап чыгабыз. Сабактын жүрүшүндө 3 максатка токтолобуз. Объект боюнча түшүнүк, объекттер жана көптүктөр, объектилердин белгилери. Объекттер жана көптүктөр. Объект бул курчап турган реалдуулуктун адам тарабынан бир бүтүн катары кабылдана турган каалагандай бөлүгү. Объект деп адамдын көңүлү бурулгандын баардыгы атоо кабыл алынган предмет, процесс жана кубулуш. Ушул нерселердин баардыгын тандап чыгабыз. Бул жерде предметтерди көрүп турабыз баардыгыбыз. Бул предмет же болбосо объект, жасалма объекттер, адамдын колунан келип чыккан объекттер бар. Бул жерде процесс жана кубулуш, жердин айланышы кубулуш же болбосо бир процесске койсок болот. Ошол эле чагылгандын жерге түшүшү, чагылгандын болушу мунун баардыгы кубулуштагы болуп жаткан нерселер. Жана самолеттун учушу, адамдардын кыймыл аракети мунун баардыгы процесске койсок болот экен. Объекттер жана көптүктөр. Көптүк бул объектилердин жыйындысы, топтому жана коллекциясы. Бул көптүктөрдү түзүүчү объекттер анын элементтери деп аталат. Көптүк өзү айрым учурда 3, 2, 1 элементтен же бош болушу мүмкүн. Мисалы, класстагы эң жакшы окуган окуучулардын көптүгүн айтсак. Көптүк чектүү да болушу мүмкүн. Мисалга, цифралардын көптүгү, кыргыз алфавитиндеги тамгалардын көптүгү. Биздин кыргыз алфавитинде тамгалардын саны 36 гана. Бул чектүү деп айтсак. Ошол эле цифралардын көптүктөрүндө 0-дөн 9га чейинки цифра. Бул дагы чектүү деп айтсак болот. Көптүк чексиз да болушу мүмкүн. Мисалы, натуралдык сандардын көптүгүн айтсак болот. Бул жерде сүрөткө баардыгыбыз көңүл бурсак, үй коросунда ар кандай объектилер турат. Үй турат, ошол эле суу алуучу объект турат жана бактарактар турат. Эми бул жерде бактарактар өтө көп объекттер жайгашып турат, 4 объект турат көрүп атабыз. Жалпы бактарактар көптүктүн аталышы. Бирок ошол көптүктү биз ар бирөөсүн бирдей карап келсек, терек, ошол эле балаты, дагы башка алмабак, өрүк же ушул объекттерди биз жалпы бир эле аталышка атап коюп атабыз. Бул бактарактар. Эми бул жерде чектүү жана чексиздерди карасак, чектүүгө мен айткан жанагы 0-дөн 9га чейинки сандарды мисал кылып атканбыз. Ошол эле адамдардын бою дагы чектүүгө мисал боло алат. Чексизде бул сандардын бөлүнүшү мисалга болот экен. Жана бул аалам өтө чексиз билесиздер, ошол эле жер шарындагы өтө чоң ийри шаарлар дагы өтө чексиз деп көрөбүз баардыгыбыз, райондор же башка региондор. Андан ары ар бир объект өзүнчө аталышка ээ. Бул аны башка объектилерден айырмалоого мүмкүндүк берет. Адам объекттин атын бул эмне же бул ким деп суроого жооп берип атайт. Адамдар пикир алмашууда объектилердин аттарын тилдеги сөздөр менен белгилеп, бири-бирине реалдуу жана ойдон чыгарган объекттер тууралуу ар түрдүү маалыматтарды беришет. Бирок ар кандай абалда бир эле объект ар түрдүү аталышка ээ болушу мүмкүн. Мисалы, ит. Бул чыныгы дүйнөнүн объектиси. Итти кумайык үй жаныбары же жөн эле жаныбар деп атаса болот. Бул аталыштар бири-биринен эмнеси менен айырмаланат жана тиги же бул аталышты тандоо эмнеге жараша болот. Баардыгы бул жактан карасак болот. Эгерде объектилердин көптүгүн бир аталыш менен атасак, жалпы аталышка ээ болот. Эгерде кандайдыр бир көптүккө конкреттүү объекти белгилесек, жеке аталышка ээ болот. Бул жерде ит. Жалпы ит объекттин аталышы. Бул жерде көптүктөр турат, өтө көп ит турат. Бирок ошол объектини, итти биз бөлүп карай келсек, түрлөргө бөлүп карайбыз. Же болбосо породага. Бул жерде бир порода турат. Тайган же болбосо дагы башка породаларды айтсак болот балдар. Мунун баардыгы объектинин көптүгүнө мисал боло алат. Эми информатикадагы окуп үйрөнүү объекттери. Информатика илими бул жаратылыштагы коомдогу техникадагы информацияларды берүү, сактоо жана кайра иштетүү процесстеринин жүрүшүн, мыйзам ченемдүүлүктөрүн, ошондой эле
компьютердин жардамы менен бул процесстерди автоматташтыруу ыкмаларын окутуп үйрөтүүчү илим. Бул жерде сүрөттөргө көңүл бурсак, ушул объектилердин баардыгын информатика сабагынын жардамы менен биз ишке ашырылат экен. Ошол эле маалыматтарды сактоо, ошол эле маалыматтарды иштетүү, технологиянын жардамы менен маалыматтарды көрсөтүп чагылдыруу, ушул нерселердин баардыгы информатиканын жардамы менен келип чыгат. Эми объектилердин белгилерин карасак, объектилердин касиеттери төмөнкү суроолорго жооп берет. Бул объект экинчисинен эмнеси менен айырмаланышы мүмкүн? Аракет аткарылганда объекттин эмнеси өзгөрүшү мүмкүн? Карасаңар сүрөттү балдар. Бул жерде океан жана адамдардын топтолуусу турат. Ушул объекттер эмнеден өзгөрүүсүн биз байкасак болот. Бул жерде океандын өтө бир толкун болуусу бул бир башка өзгөрүүгө дуушар кылдырат. Ошол эле топтолуп турган адамдарды бир чыр-чатак чыга турган болсо, биз ушул чыр-чатактын негизинде биз белгилерин аныктасак болот. Бул объектилердин белгилери деп айтсак болот. Эми объектилердин белгилерин биз таблица аркылуу да бергенбиз, баардыгын көңүл буруп карасак, бул жерде объекттин касиети, чоңдуктун жана мааниси каралат. Мисалга объект бул адам. Касиети кандай? Касиети көк көздүү экен. Ошол адамдын касиети өзгөчө бир касиети көк көздүү экен. Эми ошол касиеттин чоңдугу кандай болушу мүмкүн? Көзүнүн түсү чоңдуктун мааниси бул көгүлтүр. Астынан карасаңар экинчисинде адам узун бойлуу. Чоңдугу кандай? Бою жөнүндө сөз болуп жатат бул жерде. Чоңдуктун мааниси 180 сантиметр. Толук даана так маалыматты айтат. Андан кийинки үй кыш менен салынган. Основной бул ошол материал эмне болот? Кыш менен салынган деп айтып атат. Көрдүңөрбү балдар? Жана башкаларда көңүл бурсак болот. Ошол эле астынан карасаңар, файл жөнүндө болот. Эски түзүлгөн дейт. Эски түзүлгөн датасы 23 март 2012 жыл. Ошол эле экинчи файл. Бул деле ошол эле объект болуп каралат. Чоң көлөмдөгү файл болуп саналат. Өлчөмү 34,6 мегабайт. Файл графиктик тиби бул BMP сүрөт. Карасаңар балдар. Ушул объектилердин белгилери деп айтсак болот экен. Объекттердин аталыштары бирдей, бирок өзгөчө бир касиеттерге, чоңдуктарга ээ болот жана маанилерге ээ болот. Балдар, эсибизге сактайбыз. Объект бул адам тарабынан бир бүтүн нерсе катары кабыл алынган, бизди курчап турган реалдуулуктун бир бөлүгү. Көптүк. Бул объекттердин жыйындысы, топтому жана коллекциясы. Баардыгыбыз бүгүнкү сабакта объектинин көптүктөрүн жана информатикада окуп үйрөнүүсүн карадык баардыгыбыз. Тема баардыгыңыздарга түшүнүктүү болду деп ойлойм. Сиздерге мен үйгө тапшырма берсем, бул жерде суроолор жана тапшырмалар деп турат. 5 суроо берилген. Бул ошол объект боюнча суроолор. Баардыгыңыздар теманы жакшылап түшүндүңүздөр, суроолорго жакшылап жооп беребиз. Анда эмесе, саламатта калыңыздар.